Саналуу күндөрдөн кийин кирип келчү Курбан айтты отурлай мен сиздерге тааныш бир досумдун башынан өткөн болгон бир окуяны айтып берейин. Жыл сайын Курбан айт жакындаганда биз бир канча дос биригип, өзүбүздүн дос чөйрөбүздөн, тууган тааныш билиштерден курмандык топтоп, бул курмандыктар чалгандан кийин айлап эт жебеген жарды кедей кембагалдарга жеткирип берчүбүз. Алардын дубасын алчубуз. Ушундай күндөрдүн биринде мен курмандык алуу үчүн бир таанышыма бардым. Бул таанышым килем сатып иштечү, соодасы жакшы болчу. Жарым саатта айыркы бир күн сүйлөшүп олтургандан кийин ал кишиден курмандык сурадым. Бирок ал бул жылы курмандыгын башка бирөөгө бергендигин жана мага бере албай тургандыгын айтты. Мен эми эле дүкөндөн чыгып баратканда анын эки уулу дүкөнгө кирип келди. Мен жанакымдан кайтпай ал кишиге кайрылдым да, агатайым, ушул улуу уулуңдун урматыга мага бир курмандык бербейсиңби дедим. Ал киши да уялып кетти өңнөнөт. Мага кайрылды да, макул, ушул улуу уулума бир курмандык берейин деп акчасын берди. Мен кубанган бойдон үйгө кайттым. Ал жылы адаттагысына курмандыктар союлуп, эттери кедей кембагалдарга таратылды. Кудайга шүгүр. Арадан 2-3 ай өткөндөн кийин мага бир звонок келди. Досум телефон чалып, тиги килем саткан кишинин эки уулу жол кырсыгына кабылып, бирөөсү каза болгондугун айтты. Денем дүрдей түшүп, заматта жаназага барууга камдандым. Жаназага жанакы эле досум менен бардык. Көрсө, ал кишинин эки уулу жол кырсыгына кабылып, машина таш талкан чыгыптыр. Улуу уулунун мурду да канаган эмес, бирок кичүү уулу каза болуп калыптыр. Жаназадан кийин элдин баары кезеги менен барып, ал кишиге көңүл айтып жатышты. Кезек мага келгенде, ал кишинин агатайымдын көздөрүнө карап, уулун жоготкон бир атанын кандай абалда экенин көрө алдым. Тик турса да, ичинен араң эле турду. Андан соң кезек мага келип, агатайым, бендечилик сабыр кылыңыз десем, бир саамга катып турду да, бүтүндөй күчү менен мени кучактап туруп, ошол күнү курмандык сураганы келгениңде, кассаны жулуп болсо дагы кичинекей уулума да курмандык алып кетсең болбойт беле деп өңгүрөп ыйлап кирди. Жандан чыкканча малдан чыксын деп айтылат. Ушундай куттуу күндөрдө мүмкүнчүлүгү барлардын баарын Аллах ыраазычылыгы үчүн курмандык чалууга, кедей кембагалдардын дубасын алууга чакырат элем. Унутпаңыздар, чалган курмандыгыңыздардын эти Аллага жетпесе да, жүрөгүңүздөрдөгү аруу сезимдер, таза ниеттер Аллага жетет. Аллага аманат болуңуздар.